Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз 5-класстарга информатика сабагыбызды баштайбыз. Сабакты мен профессор Айдаркан Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин информатика мугалими Дыйканбаева Айгүл Таштыкбековна өтмөкчүмүн. Сабагыбыздын темасы текст информацияны берүү формасы катары. Бул сабакта биз текстик информацияны алып жүрүүчүлөр, текстик документтер жана объектилери жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Текст бул бастырылган, жазылган же ОЗЕКи формадагы ар кандай сөз түрүндөгү айтылыш. Жазылган текст формасында берилген информация текстик информация деп аталат. Ар кандай жазуу тексти бул символдордун белгилүү ыраттуулугу. Текстте жок дегенде бир эле символду алмаштыруу же кайра коюу анын маанисин өзгөртүп коет. Бири-биринен акыркы бир эле символу менен айырмаланган эки фразаны карайлы. Бизге ким келди деп суроо белгисин койсок, суроо иретинде кайрылып жатканды билебиз. Ал эми ушул эле сөзгө илеп белгисин койсок, бул адамдын ички сезимин жана эмоциясын билдирип жатат. Текстик информацияны алып жүрүүчүлөр. Адам баласы миңдеген жылдар бою эле информацияны жазып келишкен. Алар таш, чопо, жыгач, папирус, пергамент жана кагазга. Эмненин жардамы менен жазышкан деп ойлойсуңар? Албетте, куч таш, сөөк таяк, куштун канаты, куштун канатынан жасалган калем, авторучка. 19-кылымдын аягынан баштап жазуучу машинка колдонула баштаган. Жазуунун жазгандыгы өзгөрүп келген. Бирок эң башкы нерсе өзгөргөн жок. Ал текстке өзгөртүү киргизүү үчүн аны кайрадан жазып чыгуу керек болгон. Бул абдан узак жана көп эмгек талап кылган процесс. Компьютердин пайда болушу жазуу технологиясын түп тамырынан бери өзгөрттү. Атайын компьютердик программалардын жардамы менен каалагандай тексттерди терсе болот. Зарыл болгон учурда ага өзгөртүү киргизе алабыз. Узакка сактоо үчүн компьютердин эсине текстти жазууга болот. Текстти кайталап киргизбестен каалаган сандагы көчүрмөсүн принтерден басып чыгарууга да болот. Текстти электрондук почтанын жардамы менен башка компьютерлерге да жөнөтө алабыз. Текстик документ, статья, доклад, дил-баян, ыр, жарыя, чакыруу мына ушулардын бардыгы текстик документтер болуп эсептелинет. Текстик документтин негизги объектилери: символ, сөз, сап, абзац, барак жана фрагмент. Символ, цифра, тамга, тыныш белгилери жана башкалар. Сөз, символдордун кызматчы символдор менен эки жагынан чектелген каалагандай ыраттуулугу. Сап, документтин сол жана оң чектери арасы символдордун каалагандай ыраттуулугу. Абзац, абзацтын аягы деген атайын символ менен чектелген символдордун каалагандай ыраттуулугу. Бош абзацтардын болушу да мүмкүн. Фрагмент, символдордун каалагандай ыраттуулуу. Фрагмент болуп өз алдынча сөз, сап, абзац, барак, ошондой эле бардык киргизилген тексттер эсептелинет. Компьютердин текст менен иштөөдөгү мүмкүнчүлүктөрү: текст текстке өзгөртүүлөрдү киргизүү, текстти компьютердин эсине сактоо үчүн жазуу, текстти кагазга принтерден басып чыгаруу, текстти электрондук почта аркылуу жиберүү. Текстти даярдоо компьютерди колдонуунун кеңири тараган чөйрөсүнүн бири. Ар бир компьютерде тексттерди түзүү үчүн арналган атайын программа, текстик редакторлор орнотулган. Силер блокнот текстик редактору менен таанышкансыңар. Анын жардамы менен тамгалардан, тыныш белгилерден жана атайын символдордон турган жөнөкөй тексттерди түзүүгө болоорун үйрөнгөнбүз. Атайын жазууларды, таблицаларды, схемаларды, сүрөттөрдү, докладдарды түзүү жана жайгаштыруу үчүн кубаттуураак текстик редакторлорду колдонушат. Аларды текстик процессорлор деп аташат.
башкы тема сабы, негизги менюнун баскычы, иш аймагы, абалдар сабы, инструменттерден турган тасмалар, сызгыч, кайрылуу тилкелери, ушулардын бардыгы компьютерде текстти даярдоочу негизги инструменттер болуп эсептелинет. Текстти компьютерге киргизүү. Киргизүү эреже катары клавиатуранын жардамы менен ишке ашырылат. Бул учурда компьютердин экраны кагаздын ролун ойнойт. Кезектеги символду киргизүү үчүн орун алган экранда күйүп өчкөн вертикаль чыйым курсор менен көрсөтүлөт. Текстти киргизүүдө төмөндөгү эрежелерге таянгыла. Биринчи, керек болгон жерде баш тамгаларды колдонгула. Экинчи, тиреден башка тыныш белгилердин сөздүн акыркы тамгасынан кийин уда кой. Ар бир тыныш белгиден кийин пробел клавишасын баскыла. Тире эки жагынан пробел менен бөлүнөт. Үчүнчү, эки жана андан көп пробелдерди киргизүүдөн качкыла. Абзацтын чегин түздөөгө пробелди колдонбогула. Төртүнчү, саптын аягын көзөмөлдөбөгүлө. Саптын четини жетери менен курсор автоматтык түрдө келерки саптын башына өтөт. Бешинчи, жаңы абзацты киргизүүгө өтүш үчүн Enter клавишасын басуу керек. Эми балдар үйгө тапшырма. Биринчи, информацияны берүүнүн текстик формасы тууралуу айтып бергиле. Информациянын берүүнүн кандай формаларын билесиңер? Кийинки, компьютер текст түзүү процессинде кандай принципиалдуу өзгөртүүлөрдү киргизди? Үчүнчүсү, текстик документ деп эмнени түшүнөсүңөр? Кийинкиси, текстик документти компьютерде даярдоонун негизги этаптарын санагыла. Текстти киргизүүдө кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.